Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуңуздар. Илим билим берүү комплексинин жетекчиси Гайша Ибрагимова көз жумду. Бишкектеги илим билим берүү комплексинин жетекчиси, билим берүү министринин мурдагы орун басары Гайша Ибрагимова 69 жаш курагында дүйнө салды. Бул тууралуу анын жакындары маалымдашты. Гайша Ибрагимова пневмония болуп, бир нече күн мурун ооруканага жаткырылган. Гайша Ибрагимова Кыргызстандын билим берүү тармагында бир топ долбоорлорду ишке ашырып, агартуу тармагына зор салымын кошкон. Ибрагимова эгемен Кыргызстанда алгачкылардан болуп, жеке менчик билим берүү мекемесин түптөп, балдарды заманбап технологиялар менен окута баштаган. Ал билим берүү мекемелеринин бирикмесин жетектеген. Гайша Ибрагимова 1951 жылы 25 ноябрда Орусиянын Красноярск аймагында Дудинка шаарында туулган. Гайша Ибрагимова Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин аяктап, 1975 жылдан бери билим берүү тармагында иштеп келди. Ибрагимова Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниги, 2005-2004 жылдары билим берүү министринин орун басары болуп иштеген. Өмүрүн билим берүүгө арнаган Ибрагимова Кыргызстанда алгачкы президенттикке аял талапкер болгон. Ал 2005-2011 жылдары президенттикке талапкерлигин койгон. 2005 жылы Борбордук шайлоо комиссиясы Ибрагимованы талапкерлердин тизмесине каттоодон баш тарткан. Гайша Ибрагимованын уулу Шамил Ибрагимов Сорос Кыргызстан фондун жетектейт. Бир суткада пневмониядан 41, коронавирустан 7 адам көз жумду. Бир сутка ичинде Кыргызстандын ооруканаларында коронавирустан 7, пневмониядан 41 бейтап каза болду. Бул тууралуу 12 июлда республикалык штабтан маалымдашты. COVID-19дан Бишкектеги Кыргыз-Түрк достук ооруканасына жаткан 37-57 жаштагы 2 эркек жана 58 жаштагы аял, республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасына жаткан 57 жаштагы аял, Ат башы аймактык ооруканасына жаткан 64 жаштагы аял, Жайыл аймактык ооруканасына жаткан 36 жана 52 жаштагы 2 эркек каза болду. Ушуну менен өлкө боюнча коронавирустан каза болгондордун саны 132 кишиге жетти. Ал эми бир сутка ичинде пневмониядан 41 бейтап каза болду. Алардын 19-у Бишкекте, калгандары аймактарда. Март айынан бери өпкөсү кагынып каза болгондордун жалпы саны 423 адамга жетти. 12 июлга карата дагы 719 кишиден коронавирус аныкталды. Алардын 500-ü Бишкек шаарында, 96-сы Чүй облусунда, 37-си Ош шаарында, 20-сы Ош облусунда, 10-у Жалал Абад облусунда, 34-ü Баткен облусунда, 15-и Ысык Көл облусунда, 1-өө Нарын облусунда, 6-ы Талас облусунда. Коронавирус жалпысынан 10.629 адамдан табылды. 12 июлга карата маалыматка ылайык бир суткада 151 бейтап ооруканадан чыгарылган. Республика боюнча жалпы 3387 бейтап айыкты. Нарында жер силкинди. Кыргызстандын сейсмология институтунун маалыматына ылайык 12 июль таңкы саат 6:30 Нарын облусунун аймагында учогунда күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Нарын районунун Карабулак айылында, Актала районунун Орто Сырт айылында 4 бал, Ат башы районунун Акбейит, Казыбек, Кызыл Туу айылдарында 3,5 бал, Актала районунун Байетов, Кара Суу айылдарында 2,5 балга чейин сезилди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроо болбогонун билдирди. Жогорку кеңештен Республика Ата журт партиясынан эл өкүлү болуп шайланган Максат Сабировдун аудио аркылуу элге кайрылып, азыркы бийликке нааразычылыгын билдирген кайрылуусу соц тармактарга тарады. Анда эл өкүлү учурдагы бийлик менен күрөшүп келе жатканын жана дагы күрөшө берерин билдирген. Эл өкүлүнө аудио аркылуу тараткан билдирүүсүн сиздерге сунуштайбыз. Мен депутат Сабиров Максат Эсенович. Мындан кийин Кыргызстанда жакшылык болбойт. Ак суу элим, алтындарым. Мен айтып кетерим, ушул силер күрөшкүлө. Мен күрөшүп келдим ушул убакка чейин. Ушул убакка чейин ушулардын мына бийликтин калыссыздыгына күрөшүп келдим. Жамандыгына күрөшүп келдим. Сиздерден суранарым ушул. Мен өтүп кетсем дагы, өлүп калсам дагы силер күрөшкүлө эми. Элибиздин биримдиги үчүн, кыргыз элинин биримдигин, ынтымагын. Бирок мен аягына чейин сатылган жокмун. Башка партияларга, башка принциптерге. Принципим менен жүрдүм. Кудай буйрса дагы ушул менен күрөшсөм. Кудай буйрса ушул элим үчүн, журтум үчүн деп күрөшөм дагы. Силерге баардыгыңар кайтарым ушул. Ак суу элет көйгөйү, алтындарым,
Кудай буюрса баардыгы жакшы болот. Кыргыз элинин келечеги кең. Бирок азыркыдай мамлекетти бузуп отурган президентибиз болобу, парламентибиз болобу, өкмөтүбүз болобу баардыгына наалат. Дагы 1000 жолу айтам силерге. Наалат айтам. Ошолордун жолун баспастан, ошолордун изин баспастан мен силерден суранам, баардыгыңар күрөшкүлө. Мен бүгүн өлүп кеткен күндө дагы сиздер күрөшкүлө. Күрөшпөсөк эч качан бизде жакшылык болбойт. Кыргыз эли касиеттүү эл. Кыдыр акемдин бекеринен Кыдыр аке болгон эмес. 5 ата арык тукуму, 5 мырза, арык тукумундагы 5 мырза бекеринен 5 мырза болгон эмес. 450 жыл мурун калмактарды ушул жерден кубалап чыгып, 5 мырза аталып, арык тукум аталып, ошол жерден Кыргызстан боюнча уча жеп жүрөбүз. Анан Кудай Таалам бекеринен ушул сыйды бизге берген эмес. Айланайын аксулуктар, бириккиле, күрөшкүлө, көтөрүлгүлө. Бул бийликте ыйман жок, ырыскы жок. Мен бүгүнгү күндөн баштап мен ушул бийликке мен мурда эле каршы болчумун, дагы каршы чыгам. Айланайын кыргыз элим, бир туугандарым, айланайындар. Эгерде бул бийликти жок кылбасак, биз эч качан оңолбойбуз, өспөйбүз, өнбөйбүз. Балдарыбыз, мамлекетибиз жок болот. Белгилүү оончу Түмөнбай Колдошов кызматка дайындалды. Белгилүү оончу ырчы Түмөнбай Колдошов Бишкек музыкалык педагогикалык колледжине директор болуп дайындалды. Бул тууралуу Кактус Медиа KG сайты жазып чыкты. Түмөнбай Колдошов Алтынай Нарбаев аткарган Жарты кайык, Самара Каримова ырдаган Менин дүйнөнүн апам менен тааныгам, Эрнист Бөрбаевдин Сиз жөнүндө, Айпери Колбаеванын аткаруусундагы Элеги арларынын обонун жазган. Жалпысынан 50-гө жакын ырга обон берген. Чыгармачыл дүйнөсүн улантуу менен катар буга чейин Ош Муда агартуучу катары эмгектенип келе жаткан. Чубак ажынын саналаштары медиктерге доомат жок, колунан келгенин жасашты. Муфтият дин аалымы Чубак ажы Жалиловду ооруканага кабыл албай койгон жана жасалма дем алдыруучу аппарат жетпей калды деп социалдык тармактарда айтылып жаткан кеп боюнча билдирүү таратты. Маалыматта Чубак ажы ооруп жаткан учурда анын жанында жакын саналаштары Асан ажы Сыргабаев менен Замир Абытов болгону айтылат. Асан ажынын айтуусунда медицина кызматкерлери аалымдын өмүрүн сактап калууга болгон аракетин жумшаган. Тилекке каршы ал эки тараптуу пневмонияга кабылып, өз ажалын акка моюнсунган деп жазылат маалыматта. Ошондой эле Чубак ажы Жалиловду оор абалда түнкү саат 12:00 жакын Бишкектеги улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүнө алып келишкенин билдирген. Ал жерде бөлүмдүн кызматкерлери күтүп турушкан экен. Жасалма дем алдыруучу аппарат менен жардам беришип, дароо реанимацияга алып кирип кетишкен. Дин аалымынын өмүрүн сактоодо тийиштүү медициналык чаралар көрүлдү. Бул жерде дарыгерлер тарабынан күтүрүү болгон эмес. Медицина кызматкерлерине эч кандай нааразычылыгыбыз жана дооматыбыз жок. Атайын палатадагы даярдалыптыр. Чубак ажы ажалынан каза болгон соң дарыгерлер анын өмүрүн сактап кала алышкан эмес деп айткан Асан ажы Сыргабаев. Белгилей кетсек, Саламаттык сактоо министрлиги Чубак ажы Жалиловго эки тараптуу пневмониянын оор түрү деген диагноз коюлганын билдирген. Маркум кант диабети менен да жабыркап келген. Тилекке каршы реанимациялык аракеттерге карабастан 11-июлга караган түнү саат 2:50 көз жумган. Ал эми оорукана кабыл албай койгон деген билдирүү чындыкка дал келбей турганын маалымдаган. Белгилүү дин аалымы мурдагы муфтий Чубак ажы Жалиловдун сөөгү кечээ 11-июлда Кичи Мекени Базар Коргон районунун Бай Муңдуз айылында жерге берилди.
Премьер-министр Кубатбек Боронов тез арада аймактарда дары-дармектердин запасын даярдоону күчөтүү зарыл. Өлкөнүн аймактарында медициналык каражаттар менен дары-дармектердин таңкыстыгы байкалууда. Тез арада алардын запасын даярдоону күчөтүү зарыл. Мындай тапшырманы Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов тармактык мамлекеттик органдарга республикалык ыкчам штабтын жыйынында берди. Премьер-министр белгилегенде, республиканын аймактары оор кырдаалга даяр туруш үчүн бардык тараптан шарттар түзүлүшү керек. Учурда өлкөдө дары-дармектердин тыңкыстыгы байкалууда. Буга байланыштуу буга чейин медициналык каражаттардын запасын камсыз кылуу боюнча берилген тапшырманы аткарууну күчөтүү зарыл. Аймактарда дагы дары-дармектердин запасы даяр турсун. Ошол эле учурда медициналык каражаттардын баасынын негизгис жогорулашын алдын алуу боюнча иштерди күчөтүү шарт. Ооруканалардагы реанимациялык блоктор дагы даярдалсын. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан сатылып алынган мобилдик кычкылтек концентраторлорунун кийинки партиясы өлкө аймактарына бөлүштүрүлүп берилет, деди Кубатбек Боронов. Ошондой эле өкмөт башчы оор абалдагы бейтаптарга өзгөчө көңүл буруу керектигин айтты. Күндүзгү стационарлар, медициналык мекемелердин бардыгы бейтаптарды кабыл алып, жардам берилсин. Медициналык кароого муктаж жарандарды тез жардам кызматы аркылуу башка ооруканага жайгаштырууга көмөк көрсөтүлсүн. Оор абалда келген бейтаптардын бирин да артка кетирбей жардам берилүүгө тийиш. Ошондуктан медициналык мекемелердин өз ара аракеттешүүсү тез арада жолго салынсын, деп Кубатбек Боронов катуу талап койду.